Жокчулукта жолдошуңду кантип жардам берсек болот? Дуадан тышкары. Жокчулуктабы? Ошондо сиздин күйөөңүздө колун аз болбойт да. Кантип жардам берериңизди билбей атасыз. Аял кишиден бир гана нерсе дуа керек болду. Дуадан тышкары сизге эчтеке кереги жок. Аны менен чоң иштеп карызын төлөшө коем деп базарга чыгып кетип калбаган макулбу? Бирөө баягы ушул эмесине жардам берем деп чыккан экен, акырында акча тапкандан көбөп кетип, башка жөкө тийип кетип калыптыр. Ичиңдеги нерсени күйөөңө кантип туура жеткирсек болот? Унчукпай ыйлап койсоңор түшүнүп кала берет. Аялдардын тиге чечет. Күйөөбүздүн нервин келтирбей, бир нерсе айтсак эле түшүнүшү келбей уруш. Күйөөбүздүн нервин келтирбей дейт. Эркектин аз бар нерви. Ар нерсе эле түшүнүшү келбей уруш чыгат дейт. Эми түшүндүрүп айтып коем, ыйлап кой болду, унчукпай кой. На что в первую очередь стоит обращать внимание при выборе спутника супруга, чтобы брак был не только счастливый, но и благословенным. Машаллах. Так. На русском, на кыргызском. Давайте на кыргызском, хорошо, что барлығы кыргызда турат. Эме бул эме мындай расмий тилде жазып тур эми. Машалла. Бирок айтайын деген нерсем, биринчи таквачылыгына караш керек. Таквачылык. Куран, хадис боюнча эркекте да аялда да таквачылык бар болсо гана бири-бирин көтөрүп кете берет. Бири-бирине жакшы мамиле кылып кете берет. Пайгамбарыбыз бекер айткан эмес. Мусулман өзүнүн күйөө аялына, же болбосо күйөөсүнө бир кандай бир сезим тартып албаса дагы аны сыйлоо менен жашайт деген. Эмне үчүн таква болгон болсо да түшүнө билет. Таквачылык деген бул чоң маселе. Ошон үчүн аялды алып атканга да иманын карагыла, күйөө тийип атканда иманын карагыла, болду. Намаз окуп атса бул иман деп эсептелбейт. Намаз окуп атса муну иман деп ойлоп кетпегиле. Сакал колсо ойлоп кетпегиле субхан. Адеп ахлагы күчтүүрөөгүн карагыла. Адеп ахлагы күчтүүрөөк. Сигарет чегип турабы жанында, насыбайды оозуна салып, болду, ага тийбе. Чытасызбы? Насыбайды салып сигарет чегип, тийбе ага, ушо. Анча-мынча сайынып коет, жанагындай дискотекаларга барып коет, эми мен сүйүп калдым безума деп, субхана тийип алып ага. Анан безума таяк жейсиң. Башка эле жок. Ушундай деп эмне кылам мен башка, астагфирулла. Таквачылыгын караңыздар, маша.